Самат Эркинбеков Жора менен Гуля эң оор долбоор болду. Актер жана куудул Самат Эркинбеков учурда абдан популярдуу болуп жаткан Жора менен Гуля тасмасы тууралуу маалымат берди. Бул тасма биздин команданын чыгармачылыгындагы эң оор жана эң чоң проект болду. Кино карьерамдагы биринчи жолу тасмада эки адамдын ролун ойнодум. Оңой болгон жок, бирок өзүмө кызык болуп жатты. Сиздерге сапаттуу жана кызыктуу сценарий менен тасма тартуулаганга аракет кылдык. Жакындар досторум таарынбай тургула. 6 айдан бери ушул тасма менен бошобой жүрдүм, деп билдирди актер. Белгилей кетсек, тамашачы Самат Эркинбеков менен сценарист актер Кубаныч Курманбеков ушул жылдын 21-июлунан тартып, Жора менен Гуля деп аталган кино комедияны тартууга киришкен эле. Ага чейин жылдын башында актерлор Жер тоолук деп аталган тасманы тартып көрүүчүлөргө сунушташкан. Фильм көрүүчүлөрдүн жылуу пикирине ээ болгон эле. Эми 10 октябрда бардык кинотеатрлардан көрсөтүлө баштаган. Жора менен Гуля кинокомедиясы да көрүүчүлөрдүн чоң кызыгуусун пайда кылды. Маалымат булагы Заманча Кеткейжи. Октябрдан баштап бардык калоочуларга жеңилдетилген ипотека берилүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания октябрь айынан баштап бюджетте иштеген кызматкерлерге гана эмес, бардык кыргызстандыктарга жеңилдетилген ипотека бере баштады. Мындай кадам жеткиликтүү турак жай мамлекеттик программасынын жаңы багыты болуп саналарын өкмөттүн басмасыз кызматы билдирди. Аталган насыяларын жылдык үстөгө 10% түзөт. Долбоорду каржылоо Германия өнүгүү банкынын тарабынан ишке ашууда. Октябрь айында Германия өнүгүү банкынын линиясындагы каражаттарды колдонуу башталды. Кыргызстандын жарандарынан турак жайын каржылоо боюнча өкмөттөр аралык келишимге ылайык. Бул аракет өлкөнүн бардык аймагындагы жарандарды жылдык 10% үстөгү менен насыялык каржылоого багытталат, деп белгилешти өкмөттөн. Эскерте кетсек, ушул жылдын май айында мамлекеттик ипотекалык компания Бишкекте жана Ошто жеткиликтүү турак жай мамлекеттик программасынын жаңы багыты боюнча ипотека алууну, каалоочулардын тизмесин түзүнө баштаган. Анын негизинде баштапкы баскычта Бишкекте 140, ал эми Ошто 60 ипотекалык насыя берилмекчи. Ипотека алыш үчүн жергиликтүү бийлик органдарына, шаар мэриясына же район акимчиликтерине арыз менен кайрылсаңыз болот. Маалымат булагы Заманча Кеткейжи.